11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөнү турат. 448-дин 28-ин шаардык кеңеш түзөт. Ошол калаларга депутаттыкка талапкерлерди 59 партия сунуштаган. Жалпысынан жергиликтүү кеңештерге 8326 мандат үчүн күрөш болот. Алар 4 жылдык мөөнөткө шайланат. 11 апрель кыргызстандыктар үчүн тандоо күнү. Мекендештер 448 жергиликтүү кеңешке аттанган талапкерлердин татыктуусуна добуш берет деген ишенич чоң. Ага чейин шайлоодо атсалыша турган партиялар өз программалары менен кенен тааныштырышы керек. Ал үчүн 1 ай убакыт берилет. Мыйзамга ылайык үгүт иштери шаардык кеңештер үчүн 12 марттан башталат. Ал эми айылдык кеңештерге 22 мартта башталат. Саясий партиялар жана талапкерлер мыйзамда каралган жолдор менен жүргүзүш керек. Ага жараша шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү массалык түрдө, сөзсүз түрдө азыркы эпид кырдаалды эске алуу менен ал жолугушууларды өткөрүүдө социалдык аралыктардын сакталышы, шайлоочулар менен жолугушууда учурунда өздүк коргонуу каражаттарын колдонуу, ушундай талаптарды эске алыш керек. Андан сырткары массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет басылмалары аркылуу дагы шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзсө болот. Ал үчүн массалык маалымат каражаттары сөзсүз түрдө Боршайкомдун аккредитациядан өтүүлөрү керек. БШК азыр Бишкек, Ош калаларына депутаттыкка талапкерлер үчүн мамлекеттик телерадио компаниялары менен дебаттарды тегерек столдордо өткөрүү максатында сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ал эми калган 26 шаардык кеңештерге аттангандар облустук массалык маалымат каражаттары аркылуу дебаттарга чыгуулары пландалууда. Шайлоо алдындагы фонд, саясий партиянын фонду аркылуу каржыланыш керек. Алардын чыгуу булактары сөзсүз көрсөтүлүш керек үгүт материалдарында. Мындан сырткары биз ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы сөзсүз түрдө чыгарылган үгүт материалдарынын 1%-нен кем эмеси ошол мүмкүнчүлүгү ден соолугу боюнча чектелген жарандарды дагы эске алуу менен, башка айтканда субтитрлер менен, тиешелүү сурдопереводдор менен ушундай коштолуш керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын, диний уюмдардын, кайрымдуулук фонддордун өкүлдөрү катышууга укуктуу эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерин жүргүзүү учурунда талаптарды бузбоого чакырат. Эгер жогорудагы эрежелер сакталбаса, биринчи эскертүү берилет. Болбой эле кайталана бере турган болсо, саясий партия шайлоо өнөктүгүнөн четтетилип калышы толук ыктымал. Талапкерлердин арасында эсиңиздерде болгондой концерт уюштуруп, оюн зоокторду көрсөтүп, бүт шайлоочуларды чогултчу. Эгерде чоң аудиторияга элди чакырса дагы жеке платформаларын, жеке программаларын айтканга эле мүмкүнчүлүк бар. Болгондо дагы мурдагыдай стадиондорго аш берүүгө мыйзам жол бербейт. Азыр добуш берүүчүлөрдө дагы кайсы партиянын дарымети күч деген суроо турат. Жарандар бир пикирге токтолуп, өз тандоолорун жасоого 1 ай убакыт бар. Бул мезгил аралыгында жүргүзүлгөн үгүт кампаниясынан алар программаларын, платформаларын кенен талдап чыгууга болот. Ошол эле учурда атууларда кимдер шаардык жана айылдык кеңештердин депутаттарын шайлай алат деген суроо жаралууда. 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, шайлоочулардын тизмесине кирген адамдардын бардыгы ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо катыша алат. Ар бир шаардык кеңешке, айылдык кеңешке ошол айылда же шаарда жашаган жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү деген ким? Ошол шаардын ичинде же болбосо айылдын ичинде катталган пропискасы бар, каттоосу тууралуу паспортто белгиси бар адам жергиликтүү жамааттын мүчөсү боло алат. Ошондуктан сөзсүз жашагандыгы тууралуу каттоо болушу керек. Негизи добуш берүүчүлөрдүн тизмелери бардык шайлоо тилкелеринде илинген. Жарандар ошол жактан же тизме gov.kg сайтына кирип, аты жөнүн жазып, кайсы шайлоо тилкесинде экенин билүүгө шарт түзүлгөн. Эгер өзүңүздүн катталган жериңизден шайлоо участкасына кирбей калган болсоңуз, тиешелүү добуш берүү тилкесине барып, арыз жазуу менен шайлоочулардын тизмесине кирүүгө укуктуусуз. Мындай мүмкүнчүлүктү сиз 27 мартка чейин колдоно аласыз. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.